2022 жылдын май айынан баштап электр энергиясы 23 тыйынга кымбаттоосу күтүлүп жатат. Анда 1 киловатт электр энергиясынын баасы 1 сом менен эсептелинет. Бул боюнча азыр элге түшүндүрүү иштери башталды. Ысык көл электр тармактар ишканасы учурда лимити жок төлөгөн төлөмдөрдү эске алып, облустун тоолуу райондорунда жашаган калкына каттоо жүргүзүүдө. Жалпы облус боюнча 32 500 абонент лимити жок электр энергиясын төлөйт. Ал эми 1 киловатт электр энергиясынын 50 тыйындык төлөмдөрүн 5350 абоненти бар. Президенттин айтуусунда уктуңарда тариф 1 майдан баштап кымбаттанат. Бул 50 сом кымбаттайт, бытовой абоненттер кымбаттанат 23 тыйынга 1 сом болот деп айтылды. Эми бул маселе боюнча бизде Гартек бар. Гартек азыр жумуш жүргүзөт. Бул боюнча бүт карап чыгыш керек дагы. Анан бизде бытовой абоненттер, тоолуу райондордо абоненттерибиз бар, начар жашаган үйлөр бар, ошолор баары каралып чыгып, анан кимге 1 сом болот, анан лимит канча болот, ошонун баарын карап чыгып бир документ кабыл алышат. Анан ошол документти карап чыгып, жактырылгандан кийин ишке кирет. Электр жарыгынын кымбатташын Ысык көл облусунун тургундары түшүнүү менен кабыл алышууда. Салыштырып айтканда, эс алууга, кымбат телефондорго деле акча коротуп жатабыз дешет алар. Башка маселелерге табылган каражат мамлекеттин энергетикалык кубаттуулугун бекемдөөгө жумшалып жаткандыктарына нааразы болбой эле. Бир аз эле кымбаттайт экен, бирок тиякта дагы ордуна тургуз керек болот атпайбы? ГЭСтичи баары эскириптир, баары срогу жетиптир. Андан эстике деле болбойбуз. Керек болсо биз жана 1000 сомго, 500 сомго единица деле салып алып атпайбыз телефонго. Ал керек окот. Кийинки келечегибизди ойлоп атат да биздин ажообуз деле. Туура кымбаттасын. Мен жеке оюм өкмөт билет кандай иштеп атышат. Менин ишине каршы эмесмин. Башка жагынан эме кылса болот да, бул электричество баардыгына бирдей да. Ал эми айрым тургундар болсо 1 сомго кымбаттаган тарифтерге нааразычылыктарын билдиришүүдө. Анан эми кымбаттаса мамлекет өкмөт өзү билет да. Кымбаттатпай иши кылып. Бизге карапайым элге оор эле болуп калат. Пенсия алгандар жана аз алышат. Аларды продуктага бөлүштүргөндө азыр таш көмүр да кымбат болуп атат. Мисалы биздин айылда азыр 6000 болуп кетти. 6000дик көмүрдү ала алышпайт азыр кээ-бирөө. Азыр отуну жок отургандар бар айылдачы. Биздин зарплатабыз мисалы 11 миңге 4 баланы, семьяңды, тамак аш анан кийимин 11 миңге ошентип багып көрсө, биздин министрлерибиз, депутаттарыбыз ошондон көрөт элем да кандай жашоо. Айылда негизи эле могу кантип жашайт билбейм. 23 кымбат го 50 үчүн. Айрыкча айыл жерге мен оюм кымбат эле деп ойлоп атам. Мамлекет электр энергиясынын кымбатташына кошумча түшкөн каражатты жаңы ГЭСти курууга, энергетикалык коопсуздукка жумшоого, трансформаторларды жаңылоого жумшоону максат кылууда. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Сергей Мищенко, Ысык көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан.